Геометриянын көп мисалдарын чыгарууда катыштар пайдаланылат дагы, катыштарды көп пайдаланабыз. Азыр ошондой мисалдардын бир нечесин карап көрөлү. Биринчи мисал ABC үч бурчтугунун С бурчунун биссектрисасы дейт. Өзү түшкө биссектрисасы жүргүзүлсө дейт. Ал эми үч бурчтун калган эки жагынын катышы. Калган эки жагы болгондо мына биссектриса С бурчунан чыкты. Ал А, Б жагына барды дагы. Анда калган мынакей бул Б, А жагына түштү дагы. Ал эми А, С жагы менен Б, С жагы дейт бири-бирине А, С'нын Б, С болгон катышы экинин жетиге болгон катышындай катышса А, Б жагын тапкыла дейт. Башкача айтканда биссектриса түшкөн жакты тапкыла дейт. Үч бурчтуктун биссектрисасынын мындай касиети бар. Биссектриса өзү түшкөн жакты жанаша жаккан жактарга пропорциялаш бөлүктөргө бөлөт дейт. СК биссектрисасы Б, А жагына түшүп мындай эки бөлүктү пайда кылды. БКнын экинчи бөлүгү А, Кга болгон катышы барабар. БКга жанаша жаткан Б, С жагы бар. Ал эми АК жагына жанаша жаткан А, С жагы бар. Ушундай касиет өтүлгө болчу. Анда ордуна койсок БКнын АКга болгон катышы барабар. Б, С'нын АЦга болгон катышы. А биздики беришинде АЦнын Ц'га болгон катышы экинин жетиге болгон катышындай катышса, а тескерисинчеси болсо жетинин экиге болгон катышындай катышат. Пропорцияда кайчылаш көбөйтсөк болот. Анда 2 БК барабар 7 АК болуп калат. 7 АК. Мынакей 7 АК. Муну мындай менен көбөйтөбүз. 7 АК. Бул жерден эми дагы мындай деген шартта мындай деген дагы айтылып турат. Эгерде мына биссектриса түшкөн жакты дейт, могу жерде да жазып коелук. Биссектриса түшкөн жактын айырмалары бирге барабар болсо дейт. Айырмалары бирге барабар болгондо мейли БКдан деп коелук. Анда АКны алып салсак дейт, бирге барабар болсун. Айырмасы бирге барабар болсо дейт. БК менен АКнын айырмасы. Анда ушул жерден биз БКны таап алсак, БК барабар, анда АК барабардыктын оң жагына өтөт дагы плюс АК болуп өтөт. Анда БКнын ордуна койсок, 2 БКнын ордуна плюс 1 плюс АК барабар 7 АКга. Эми кашааны ачсак, 2-ни кашаанын ичине көбөйтсөк 2 плюс 2 АК барабар 7 АКга болуп калат. 2 АКны барабардыктын оң жагына алып өтсөк, анда 2 барабар 7 АК минус, себеби бул минус болуп өтөт, 2 АК болуп калат. Ошентип 2 барабар 7ден 2-ни алсак 5 калат, 5 АКга. АК эмнеге барабар болуп калат анда? Бул барабардыктан АКны табыш үчүн 2-ни 5ке бөлүп калабыз. Ошентип АК табылды. Анда мына 2-ни биринчи барабардык деп коеюн. Биринчи барабардыктан же болбосо дароо эле мына жерде экинчи барабардыктан тапсак да болот экен, БКны тапсак болот. Анда экинчи барабардыктан БК барабар 1 плюс АК дейт. АКнын ордуна 5тен 2-ни койсок, барабар 5тен 7 болуп калат экен. Ошентип бизден А, Б'ны тапкыла деген. А, Б өзү эмнеге барабар? А, Б өзү БКга АКны кошконго барабар болот. Анда А, Б барабар БКнын ордуна 5тен 7-ни коебуз. 5тен 7 плюс АКнын ордуна АК 5тен 2ге барабар болчу. 5тен 2. Ошентип А, Б барабар бөлүмдөрү бирдей болсо бөлүмдүн бириге жазылат, алымдарын гана кошуп коебуз. Же болбосо А, Б барабар 9ду 5ке бөлсөк 1,8ге барабар болду. Эми ушундай эле катыштарды пайдаланып экинчи мисалды карап көрөлү. Экинчи мисалда мындай дейт. Айлананын ичине
тик бурчтук сызылган. Мынакей АБD тик бурчтук сызылгандай. Тик бурчтуктун жактары 8 катышкан 15 катышындай катышат. Айлананын радиусу 34 барабар болсо тик бурчтуктун жактарын тапкыла дейт. Азыр биз мына бир үч бурчтукту карап көрөлү. Үч бурчтук А, С, Д. А, С, Д. Бул тик бурчтуу үч бурчтук болот. Анда бул жерге Пифагордун теоремасын пайдалансак, АЦ гипотенуза болуп калат дагы. АЦ бул 2 радиуска барабар болот. Анда АЦ 1 радиус 34-кө барабар болгондо анда 68-ге барабар болот. Пифагордун теоремасын пайдалансак, АЦнын квадраты СДнын квадратына кошуш керек болуп калат. АДнын квадратын. Ордуна коелу. АЦ дейт. АЦнын ордуна 68-дин квадраты барабар СД. СДнын ордуна биз М менен белгилеп койгонбуз. М квадрат дейли плюс АД. АДны болсо М менен белгилегенбиз. М квадрат. Ошентип 2 белгисиз болуп калды. Муну 1 белгисизге алып келгенге аракет кылалы. Берилишиндеги мына биринчи катышты пайдаланалы. Бул пропорция болуп турат. Анда кайчылаш көбөйтсөк мындай болуп калат. 8N барабар 15M'ге. Так, ошентип мындан J'ди, J'M'ди тапсак болот, кайсынысын тапсак. Баары бир мейли болуптур, N'ди табалы. Анда 15M бөлүнгөн 8 болуп калат. Ошентип анда буну биз экинчи барабардык деп коелу. Ушул экинчи барабардыкты үчүнчү барабардыктагы M'дин ордуна коелу. Анда 68-дин квадраты барабар M квадрат плюс N квадрат дейт. Анда 15N бөлүнгөн 8-дин 15M бөлүнгөн 8-дин квадраты болуп калат. Мында досканы үнөмдөш үчүн катарын эле жаза берейин. Бул теңдеме болсо дагы 68-дин квадраты барабар M квадрат плюс 15-дики 225 M квадрат болот. 8-ди квадратка көтөрсөк 64-кө. Ошентип жалпы бөлүмгө келтирсек 68-дин квадраты көбөйтүлгөн 64, себеби буяка жалпы бөлүм 64төн тиет барабар. М квадраттын бөлүмү 1 деп эсептейбиз, анда буга да 64төн тиет. 64М квадрат плюс 225М квадрат болуп калды. Ошентип 68-дин квадраты көбөйтүлгөн 64 барабар 225ке 64-тү кошсок 289М квадрат болуп калат. Бир караганда өтө чаң чыккандай болуп турат. Демек биз муну көбөйткөнгө аракет кылбай эле эмне кылып 68-ди квадратка көтөрүп, анан 64кө көбөйтпөй туруп эле чыгарганга аракет кылалы. Себеби М квадраты табыш үчүн 68-дин квадраты көбөйтүлгөн 64-тү көбөйтөбүз 289га. Бул жерден кыскартып жиберсек болот. Так, кыскартып жиберсек мында анда кандай кылып кыскартып жиберсек болот? 68-дин квадраты 64-түн азыр 68 көбөйтүлгөн 64, буга 64 М квадрат 225, так 64 кошкондо 289 болот. 289 болот. Анда ошентип A'нын өзүн табалык. Буларды такыр эле жана айттык. Көбөйтүп бара болбойлук. Анда A'нын М кечип коелу могу жер M'дин өзүн табыш үчүн 68-дин квадраты көбөйтүлгөн 64 бөлүнгөн 289 болуп калат. Ошентип М барабар 68-ден 68-дин квадратынан 68 чыгып кетет. Так, 64-төн 8 чыгат, себеби 8-дин квадраты 64, 289-дан болсо 17 чыгат. Ошентип өтө кыйналбай эле чыгарып алдык. Анда 68 менен 17-ни 17ге кыскартабыз деген бөлөбүз деген сөз. Буга 1ден, ал эми буга болсо 4төн тиет. Ошентип М
baravar boldu. 4'tü 8'ge köbeytsek 32'ge emi endi gana tabu kalıp kaldı. Anda ikinci baravarlıkta faydalanabız. En baravar 15 köbeytilgen em deydi. Anın ornuna 32'ni koyuyoruz. Bölüngen 8. 8 menen 32 kıskarıp ketedi 4'tön. Oşantip 15'ti 4'e köbeytiyoruz. 60 bulut. İzdelgen em menen em tabıldı.